квартира. Эзелтен Нооруз тирүүлүктүн, жаратылыштын жаңылануусунун жана жакшы тилектердин майрамы. Байыртан бери ата-бабаларыбыз 21 мартта күн менен түн теңелип, жыл тогошконун баамдап, жаратканга, тирүүлүккө, жашоого тазим этип, жарыкчылык түндө, жылуулук суу кызгарын айдап жеңген сыяктуу чындык жалганды, жакшылык жаманды жеңеттеп тилек кылган күн катары майрамдап келебиз. Анан дагы жер айдап үрөн сээп, келечектеги жакшы жашоого умтулуу менен ич ара араздашууларды токтотуп, таарынычтарды кечирүүчү күн катары да белгилейбиз. Айыл апа дасторкон жайып, жаркын маанай менен жакындарына, досторуна жана коңшу колоңдорго жакшы каалоо тилектерибизди билдирет эмеспи? Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы ошол күндөн ушул күнгө чейин сакталып, чындыгы элдик майрам бойдон калууда. Андыктан Ош ТВ телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, сиздерди бүгүнкү элибиз сүйгөн эң байыркы майрам Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына ушундай майрамдык маанайда биздин заман агымы көрсөтүүсү өз берүүсүн алдыга карай уланта бермекчи. Бүгүн көптөгөн айымдар Нооруз майрамына карата түрдүү даамдуу тамактарды жасап, үй бүлөсүн, кошуна колоңун кубантып жаткан учуру. Айыл жергесиндеги айымдар эшиктеги очогуна оттуу улуу жагып, ысык тамагын даярдаса, шаардык айымдар электромештерге түркүн түстүү даамдарды даярдаганы баарыбызга эле белгилүү эмеспи? Бүгүн биздин берүү аркылуу эмне тандаарыбыз сиздерге белгилүү эле болуп калды окшойт. Албетте, ар бир үй кожойкелери үчүн өзгөчө заманбап айымдарга электр меши жаңылык деле эмес. Электр меши ашкананын өзгөчө табылгасы десек да болот. Ал бир эле учурда түрдүү даамдарды даярдоого мүмкүнчүлүк түзөт жана өзүнө көптөгөн бышыруучу элементтерди камтып, сиздин убактыңызды үнөмдөө менен тамагыңызды бат даярдайт. Мындай керемет ашкана буюму өзүнө бир топ режимдерин камтып, функцияларды да түрдүүчү. Андыктан урматтуу айымдар, эгерде жакынкы күндө сиз өзүңүзгө электр мешин тандап алууну пландап жатсаңыз, тартынбастан тиешелүү адистерге, башкача айтканда сатуучу же консультанттарга кайрылып, кандай меш сиз үчүн экенин билип алууңуз туура. Заманбап түрдөгү стол үстүнө коюлуучу электр меши сиздин идеалдуу тандооңуз. Анткени мындай сыйкырдуу меш аркылуу биз даамдуу тамактардын түрүн жасай алабыз. Мындай электромештер тамак ашты бат жана даамдуу кылып бышырат. Эски советтик мештерге кайрыла турган болсок, аларда азыркыдай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Башкача айтканда, бышыруучу бөлүгү бир эле асты жагында жайгашкан эле. Азыркы заманбап мештерде көптөгөн функциялар орнотулуп, бир кыйла жеңилдиктер жаралган. Ар бир айым өз үй бүлөсүнө даамдуу тамак ашын даярдап берүүсү үчүн электр мешин тандап алуусу жоопкерчиликтүү иш жана сөзсүз түрдө көптөгөн факторлорго көңүл буруусу кажет. Эң башкысы сиздин сүйүктүү буюмуңуздун көпкө кызмат кылуусунда. Биринчиден көңүл литрине буруш керек. Ичиндеги тенине буруш керек. Анан булар турецкий болот. Анан кийин кээ бирлери мындай болот. Үстүнө тамак да пышырса болот, ичинде нан да пышырса болот. Анан кийин булардын мисалы литри чоң, 45 литрдеки болот. Тендери мындай болуп кеткендер. Эм цифра тамгасына окшоп болот. Кичинелеринде кара немесине караганда ичинде жоон болуш керек. Литр аз болгондон кийинчи. Мыналарда да ошондой эм фирмасында болот. Анан кийин булар 1 жыл гарантия берилет буларгачы. Электромештер айымдардын сүйүктүү буюмуна айланган. Анткени мурунку техникаларга салыштырмалуу бир топ кызматтар киргизилген. Башкача айтканда, убакытты көзөмөлдөө, белги берүү жана башка ушул сыяктуу абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Азыркы мештерде убакыт көрсөтүүчү, башкача айтканда таймер орнотулган. Сиз даамдуу тамак ашыңызды жасап жатып, белгилүү бир убакытка коюп койсоңуз, бышкандан кийин белгисин берип, автоматтык түрдө өчүп калат. Мындай учурда эч качан тамагым күйүп кетет деп ойлонбойсуз. Мурдагыларга кайрыла турган болсок, эгерде ага көз салып турбаса, бышырып жаткан тамак күйүп калуусу мүмкүн эле. Ошондуктан үй кожойкелер дайыма көзөмөлдөп турушчу. Ал эми азыркы учурда мүмкүнчүлүктөр ого эле көп. Заманбап технологиянын жардамы менен каалаган жеңилдиктери бар мештерди тандоого болот. Ошол эм формасында болбой, жөн эле төгөрөк болуп калса, чоңдордо кызыганда нандын эки чети эле кызарат дагы, ортосу жакшы пишпай калышы мүмкүн да. Пышышы сал неме болуп калышы мүмкүн. Анан мынандайлар бар. Мынандай литри кичине болот дагы, бирок ичи жоон, темирлери жоон болсо, тендери.
ошондо нан да жакшы пышат. Булардын себеби литри кичине болот. Ошондой эле мынандай бар, кичинесинечи, М формасында. Бүт баарын нан тегиз пышырат, ушу М формасы дейинчи. Тендери жакшы болот да, жакшы кызарып пышат. Албетте, ар бир үй кожоюну буюм тандоодо анын көлөмүн эске алуусу кажет. Электр мешинин көлөмү түрдүүчө 19дан 20 литрге чейин, орточосу 32ден 36 литрге чейин болсо, эң чоң мештердин көлөмү 42 литрден 55 литрге чейин болот. Тамак аш даярдоочулардын эң маанилүү керектеси бул анын функциясы болуп саналат. Эң жакшы мештерде 2 кабат айнек койларын эсиңизден чыгарбаңыз. Айрым моделдеринде атайын жарык берүүчү функциялар орнотулган. Бул кызмат меш ичиндеги тамак аштын бышып жатканын көзөмөлдөп турууга жардам берет жана тамагыңыз даяр болгондо автоматтык түрдө жарык өчүп калат. Ал эми асты жана үстүнө орнотулган бышыруучу таптар даярдалып жаткан даамдын бир калыпта тегиз бышышына кепилдик берет. Заманбап техниканын турмушубузга тийгизген таасири анын жардам аркылуу каалаган жумушубузду жеңилдетет. Көптөгөн көйгөйлөрдөн дагы арылабыз десек жаңылышпайбыз. Албетте мындай көп түрдө иш-аракеттерди аткарууга мүмкүндүк берген биздин техникабыздын иштөө функциялары жана режимдери экени баарыбызга маалым. Бирок айрым учурда дал ушул электр мештердин функцияларына да көңүл бурбай эрте иштен чыгарып алган учурлар да кездешет. Андыктан алдыдагы түрмөк сиздер үчүн. Барыңыздарга белгилүү болуп жүргөн жада калса күнүмдүк турмушубузда кеңири колдонулган электр мешининин аткаруучу функциясы менен таанышып алыңыздар. Конвекция. Бул функция электр мешине ысык абаны вентилятордун жардамы менен бир калыпта жеткирип турат. Гриль. Бул иштөөчү функция аркылуу ысык элементинин жардамы менен кырсылдак, жука, кыпкызыл кылып бышырууга мүмкүндүк түзүп берет. Мындай кырдаалда үстүңкү ысыткыч иш аткарат. Эт бышыруучу функциясы башкача айтканда вертель. Бул менен сиз этти каалагандай кылып чоң же кичине көлөмдө кесип же канаттууну бүтүндөй айлантып бышырууга мүмкүндүк берет. Таймер. Убакыт коюлган функциясы алар 60-тан 120 минуттага чейин коюлат. Жөнөкөй модельдери үн аркылуу белгилеп турат. Ал эми татал түзүлүшүндөгүлөр убакыты келери менен меш өзү өчүп калат. Азык-түлүктү тоңдуруучу функциясы бул бөлүгү жарым даяр болгон азык-түлүктөрдү бышырууга жардам берет. Үстүңкү капкагын алып таштоого болгон мүмкүндүк бул функциясы электр мешин электр мангалга айланта алат. Калган ысыктыкты көрсөтүп туруучу функциясы башкача айтканда индикатор. Тамакты бышырып бүткөндөн кийин индикатордун жардамы аркылуу электр мешинин муздашы тууралуу маалымат берип турат. Темир аныктагычы. Нан бышыруучу тынекесин же шайманды өчүрбөй туруп коопсуздугун көзөмөлдөөчү бөлүгү. Эгерде мештин ичинде кандайдыр бир металлдан жасалбаган буюм болсо, күйүп калуу коопсуздугун алдын алат. Кайноочу бөлүгүн көзөмөлдөөчү функциясы. Тамак кайнап соолуп калуу деңгээлин төмөндөтүп температураны сактап туруучу бөлүгү. Телескоптук жардамчы сызыгы. Карама-каршы багыттардын алдын алуучу бөлүгү болуп эсептелинет. Программаны сактоочу функциясы кийинки бышырылуучу тамактардын көрсөткүчүн алдын ала белгилеп турат.
Химиялык жол менен тазалоочу же пиролиттик тазалоочу функциясы. Ысытылган суу колдонулуп, нан бышыруучу тенекесин ысык сууну жайылтуу менен тазалайт. Ал эми пиролиттик тазалоочу жогорку температурада идиш аяк жуучу губканын жардамы менен колду тазалоого мүмкүндүк берет. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү берүүбүз аркылуу биз сиздерге айымдарыбыздын эң сүйүктүү буюму аталган электр меши тууралуу сөз кылдык. Мына ушундай маалыматтан кийин айымдарды бир жакшы жаңылыктар менен да кубантып коюуну туура көрдүм. Техника өнүккөн сайын улам жаңы чыккан нерселер адамдардын кызыгуусун арттырып келет. Кожойкелердин орун колдон жеңилин жерден алган ашкана техникалары да өнүгүүнүн алдыңкы сабында. Пайдалуу жана кызыктуу гаджеттердин бир нечеси тууралуу кабардар болуңуздар. Алдыда нано жаңылыктары. Ашканадагы акылдуу гаджеттер. Айрыкча кеңсе кызматкерлери компьютердин маңдайында отуруп, эптеп убакыт таап, кофе даярдап келет дагы, аралаштырайын деп иш столун сыйпалап кашык таппай калат эмеспи? Ушундай учурлар үчүн жана кашыкка баргандан эринген жалкоолор үчүн торнадо кружкасын ырас эле ойлоп табышыптыр десек болот. Кружканын түбүндө батарейка менен иштеген дирилдеги бар. Кармагычынын бармак тушундагы баскычын басканда кружканын ичиндеги дирилдеги иштеп, суюктукту айлантып, аралаштыра баштайт. Көбүрөөк иштетсеңиз, кофенин же чайдын тезирээк муздашын да камсыздайт. Акылдуу кружка. Кружканын артыкчылыгы анын ичиндеги эмне суюк болсо, анын температурасы сыртындагы сан мамычасы аркылуу көрсөтүлүп турат. Ошондой эле кружканын сыртындагы лампочкага көңүл буруңуз. Эгер ал кызыл болуп күйүп турса, демек ичиндеги суюктук ысык. Саргыч болуп турса, анда жылуу. Ал эми көк болуп күйүп турса, демек ичиндеги суюктук муздап калган деп ойлой бериңиз. Температураны билдирип туруучу лампочка качан адамдын колу тийгенде гана күйөт. Демек кружка сенсордук. Ичиндеги суюктуктун температурасын 3 саатка чейин кармап турат. Термобаштык жана чөйчөктөр топтому. Жаз келип адамдар табият койнуна эс алууну самап турган чагы. Буюрса күн жылыры менен баарыбыз жамыраган жазгы козудай болуп, тоо тараптуу көздөй эс алууга сапар алабыз. Албетте күндүн шааниси муздак суусундуктар менен көркүнө чыгат эмеспи? Аларды муздак боюнча сактап алып жүрүү үчүн сизге термобаштык жардамга келет. Муздаткычтан каалаган суусундук же ширени алып чыгып термобаштыкка салыңыз. Анын ичи атайын температураны бир нече саатка сактап туруучу материалдар менен капталып, көтөрүп жүрүүгө ылайыктуу келип, айнек тиштерин сынып калуу коркунучунан алдын алат. Ошондой эле жыйнаганга ылайыктуу жана сынып калат деп кооптонбой колдоно бергенге чөйчөктөр топтому абдан ыңгайлуу. Бул топтомду талаа жеринде колдонгонго болот. Түркүн түстүү чөйчөктөрдү бири-бирине кийиштирип, эң сырткысы банкасына батырып салып коюуга ылайыкталган. Банкасынын бийиктиги 17 сантиметр. Биринчи көргөндө бул өлүктү кадимки ата бабабыз колдонуп келген илгерки ашкана буюм эле турбайбы деп ойлойсуз. Бирок башындагы бурамалары кызыгууну туудурат. Үбөлүктүн эки башындагы бурамага бекитилген 5 түрлүү шакекчелер бар. Эгер калың камыр жайыш керек болсо, эң чоң 5-чи шакекчени салып алып жаясыз. Шакекче үбөлүктүн тактайга текши тийишин камсыздап, натыйжада камырыңыз бирдей калыңдыкта жайылат.
Эми каалооңузга жараша улам ылайыкта бирден шакекчени чыгарып салып, камырыңызды жукартып жайып ала берсеңиз болот. Кайчыны жалгыз эле кездеме кесип, бычып тигүүдө гана колдонот деген ойду бул буюм четке кагат. Кадимки тамакка кошчу көк чөптү тез аранын ичинде майдалап ийчүү кайчыга эми ашканадан да орун берсеңиз болот. Мунун артыкчылыгы сиз көк чөп кескен кайчы менен убактыңызды үнөндөп жана бычак менен туурап жатканда колуңузду кесип алуу коркунучунан арыласыз. Анын тиштери 5 катар мизден туруп, чөптү кескелегенде 5 эсе ылдамдыкта ишке ашат. Немис өндүрүүчүлөрү кайчыны жууш оңой экенин айтышат. Крандан аккан сууга тосуп, кадимки кыл калем менен жууп койсо, көйгөй чечилет. Албетте, жакшы салттарын сыйлап, тарыхын кадырлаган элдин келечеги болот эмеспи? Ылайым Нооруз майрамы бизге дем берип, жакшы ой тилектерибиз, асыл максаттарыбыз ишке ашсын. Жараткан эгемендүү кыргыз элин колдосун. Элибизге ынтымак жана биримдик, мамлекетибизге молчулук жана береке тартууласын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошом. Заман агымы көрсөтүүсүндө кызматыңыздарда мен Сүбөт Кадырбек кызы болдум. Аман болуңуздар.